Азыркы сөз Венгриянын премьер-министри урматтуу Виктор Орбан мырзага берилет. Mélyen tisztelt elnök urak! Mindenek előtt engedjék meg, hogy megköszönjem a meghívásukat erre a csúcs találkozóra. Nagy megtiszteltetés számunkra, hogy lehetőséget kapunk az önökkel való együttműködésre. Kirgiz barátainknak pedig köszönjük szépen a testvéri vendéglátást. Mint önök is tudják, mi Magyarországon élünk. Magyarok vagyunk. Magyarul beszélünk. Ez egy egyedülálló és különös nyelv, amely a türk nyelvekkel mi mindig is figyelemmel követjük bir tugandыгы бар. Biz daima çoğun көңүл буруп, Türk mamleketlerinin байланыштарын, кызматташтыктарына көңүл буруп келебиз. Biz дагы силердин араңарда biz батыш өлкөлөрүндө жашаган мамлекет болобуз. Biz христиан динин кабыл алганбыз. Biz христиан түрк элдери болобуз. Бул ошол Кыпчак түрк негизинде турган мамлекет болуп эсептелебиз. Биз өзүбүз мындай Атилланын неберелери деп эсептейбиз. Урматтуу коллегалар, Венгрия НАТОнун мүчөсү болот. Ошол Турция менен бирге Венгрия ошондой эле Евросоюздун мүчөсү болуп эсептелет. Биз ошол чыгыш мамлекети болуп, анан бул Евросоюздун мүчөсү болуш аягандай өзгөчө даражага ээ болот. Венгрия мамлекети мындай заманбап глобалдык дүйнөдө ошол биз Венгрия өзүнүн тилин, маданиятын сактап калууга аракет кылат. Ошол биз өзүбүздүн түпкүлүгүбүздү да жакшы билебиз. Ошол мына 21 кылымда ушундай туруктуу күчтүү мамлекет болуп, анан улуттук өзгөчөлүгүбүз менен аябагандай сыймыктанабыз. Бул чындык. Мындай батыш мындай чындыкты кабыл албайт. Бирок ошого карабастан биз өзүбүздүн ошол түрк тилдүү элдер менен бирдиктүүлүгүбүзгө сыймыктанабыз. Урматтуу президенттер, биздин президентибиз дагы өзүнүн түрк тамырларын аябагандай урматтап барктайт. Ошол мына билесиздер, бизде курултай болгон, ошол чоңубуз болот. Ошол ал жерде мындай биздин үрп адаттарды, ошол түрк элдеринин үрп адаттарын берген нерселер болот. Ошол ал жерде Турция, Казакстан, Түркменстан президенттери катышты. Европада билесиздер, бизде чындыгында мындай батыш чыгыш элдери деп эсептешет. Мурда бизге мындай кызыктай маңыздуу нерсе болгон, бирок ошого карабастан силердин мамлекеттердин жетишкендигине жана экономикалык, саясий мындай жетишкендигиңерге байланыштырып, ошол биз ошол себептен бизде мындай чыгыш эл дегенде мындай сыймыктанабыз. Биз силерге байланыштырганына ошол урматтуу мырзалар жана айымдар, биз билебиз, мындай дүйнөнүн түзүлүшү ошол мындай капитал, билим капиталы жана мындай чоң кошумчалар ошол батыш тараптан келет деп айтылат. És ennek a történelmét alapvetően meghatározza a keleten felemelt gazdaságok és államok fejlődése. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, én 2010-ben tértem vissza a kormányba, 8 év ellenzéki politika után. 8 жыл билесиңер, Венгрия ошол биз оппозицияда болчубуз. Анан ошол
2010 жылы мындай чечим кабыл алганбыз, ушул саясатты чыгыш тарапка буруп, ошол мындай биз түпкү тамырларыбыз менен байланышып, ошол бири-бирибизди сыйлап, жана бир илгерки тамырыбызды, маданиятыбызды, байланышыбызды эстеп, ошол сыйлап, ошол түрк тилдүү мамлекеттеринин кеңешин сыйлоо менен мамиле жасап, 2014 жылдан баштап ушул байкоочу катары катышып жүрөт. Ошол Түркбаанын ошол 17 жылы биз ошол Түрк академияга кошулуп катышууга арыз жазып киргенбиз. Ошол бүгүнкү күн мен ошол биздин тыкыз байланышууну мындай жакындатууга да мүмкүнчүлүк болгонуна кубанып отурам. Мен сиздерге дагы бир маалымат берип кетким келет. Ошол түрк тилдүү мамлекеттердин кеңешинин мүчөлөрү мындай маанилүү ролду ойноп келет. Ошол биздин тышкы саясатта, ошол мисалга Казакстан, Турция, Азербайжан менен көп жылдан бери катышуубуз бар. Бир стратегиялык деңгээлде катышып келебиз. Биз ошондой эле Кыргызстан менен дагы, Өзбекстан менен дагы ушундай эле деңгээлге чейин катышым жогорулатууга каалайбыз. Ушул спортто биз катышканды мындай биз маалымат бергим келип, Венгрия өзүнүн тарыхы менен мындай 176 алтын медаль алган Олимпиада оюндарында. Ошол бул биз үчүн аябагандай жакшы көрсөткүч. Биз ошондой эле бул ошол көчмөндөр оюнунда дагы кызматташтыгыбыз келет. Президент Казакстан президенти бизге айтып кетти, ошол мындай көз караш, ошол жаштар менен иштөө көз карашын айтып кетти. Мен бул жерде бир нерсени айткым келет. Ошол Венгрия 595 стипендия төлөйт. Ошол түрк тилдүү студенттерге төлөйт. Бул мамлекеттик президенттин стипендиясы. Эмки жылы биз ушундай стипендияларды дагы көбөйткүбүз келет. Ошол ушундай көрсөткүчтөр 2000ден ашат деп ишендирип кетким келет. Ошол Азербайжан Республикасынын президенти айткан сөздөргө да кошулуп, биз ошол Эксим банк, Венгриянын Эксим банкы ошол 1,5 миллион доллар ошол инвестиция ошо түрк тилдүү 6 мамлекетке берүүсүн айтып кетким келет. Урматтуу мырзалар жана айымдар, урматтуу президенттер, Венгрия ошол мындай жаңы главасын ачууга даяр. Ошол түрк тилдүү мамлекеттерине катышууга мен ошол бардыгыңыздарды ыраазычылык билдирип кетким келет. Рахмат, урматтуу премьер-министр Орбан мырза. Абдан жакшы маалымат берип, жакшы сөздөрдү айттыңыз, жылы сөздөрдү айттыңыз. Биз абдан кубанычтабыз.